Салам достор, барыңыздарга менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен эң оңой жана бат жасалуучу фрикаделькинин рецепти менен бөлүшөмүн. Ал үчүн бизге уетинен тартылган фарш, бир даана пияз, картошка, кара мурч, кургатылган сарымсак керектелет. Ал эми гарнирге картошка пюре жасайбыз. Эң алгач картошканы бөлүктөргө бөлүп, сууда бышырып алабыз. Бир аз туз кошобуз. Ал эми пиязды өткүчтөн өткөзүп, фаршыбызга кошуп алабыз. Жана татымына жараша кара мурч, кургатылган сарымсак, туз кошуп, баарын бирдей болгучу аралаштырабыз. Фрикаделькилерибизди ушундай тегерек формасына келтирип алабыз. Табага бир аз май куюп, баарын салып, эки жагын кызарта кууруйбуз. Эки жагын кызартып куруп алган соң, башка идишке салып алабыз. Андан соң бир аш кашык томат пастасын кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Жана бир аш кашык un кошобуз. Дагы жакшылап аралаштырып алабыз. 100 миллиграммдай суу кошобуз. Фрикаделькилерибизди кайрадан табага салып, үстүн жаап, 10-15 мүнөттө аз отто бышырып алабыз. Картошканын соусунан бир аз бөлөк идишке куюп алабыз. Жана картошканы суудан чыгарып, картошка пюре жасайбыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып эзип, суубузду кошуп алабыз. Татымына жараша туз кошобуз. Картошка пюре даяр болду. Эми баарын тарелкага салып, жайгаштырып алабыз. Үстүнө көк чөп себип, кооздоп койсок болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Сиздерди да ушул рецепт менен жасап көрүүңүздөрдү сунуштаймын.